Записьти басайын. Дагы бир жолу саламатсыңарбы? Баарыңарга салам. Менин атым Керимова Мимоза Төрөбековна. Компания Oriflame'де лидермин, сапфировый директор учурда. Квалификация бриллиантового директора. Так. Тверская область. Салам. Салам баарыңарга салам. Мен бүгүн бир аз өзүм жөнүндө, өзүмдүн историям жөнүндө, кантип компанияга келип калганмын, ушулар боюнча бир аз баштап айтып берейин. Пока силер ссылканы тараткыла, эгерде запасной телефондоруңар болгон болсо, кимде-ким телефон компьютерден кирип аткан болсо, телефондон ссылкаларды таратсаңар болот. Так, мен Кыргызстандан, Жалал Абадтан, Сузак районунун Барпа айылынын кызы болом. 8 бир туулгандын 4-сүмүн. Интеллигенттин үй бүлөсүндө туулгам. Аллага 1000 мертебе шүгүр. Кудайым мени ушул ата энем аркылуу жарык дүйнөгө келтиргенине ата энеме ыраазымын. Себеби дегенде мен кичинекейимден кара жумуш, оор жумуш жасаган эмесмин, дыйканчылык кылган эмесмин. Атама чоң көп аябай көптөн көп ыраазы болом. Себеби дегенде бизди кара жумушта иштетпей баккан апамдын тарбиясы билектин күчү бирди жыгат, билимдин күчү миңди жыгат, балдарым билим алгыла, билимдүү болсоңор кор болбойсуңар деген дайыма ушундай сөздөрүн айтып тарбиялайт эле. За это аябай мен ыраазы болом ата энемдин тарбиясына. Кудайга шүгүр, биз ошон үчүн дагы биз ушундай эмне издедик болуш керек. Биз 8 бир тууганбыз. 8 бир туугандын азыр 4-өө ушул бизнесте, калгандары жок. 4-өөнөн экөө жакында эле ушул бизнеске аралашып баштады. Биз өзү Махабат эжем экөөбүз эле ушул бизнести жасаганбыз. Калгандары аябай каршы болушкан. Пока экөө келди бул бизнеске, дагы билбейм кимдери качан келет. Так что жакындарым келбей атат, ынап айтат, мени эч ким колдобой атат дегенди айтпайбыз. Бүгүн еще мен по ходу азыр обучающий частька өткөндө мен силерге айтып үйрөтөм эмне үчүн биз бирөөлөрдү күнөөлөгөнүбүздү. Москвада 2006-жылы апрель айынан бери Москвадамын. Келип Москвада аябай көп профессияларды алмаштырдым. Кассир, повар, нянька, базарда, Черкизский рынокто дагы продавец болуп иштегенмин. Билектин күчү бирди жыгат, билимдин күчү миңди жыгат деп апам айткандай эле, биз билимди издеп, эжем экөөбүз ушундай сетевой компания издейт болчук. Аллага шүгүр, ушул компаниялардын ичинен именно Oriflame компаниясын тандап таап калганыбызга. Эмне үчүн компания Oriflame'ди тандадым? Алар боюнча биз эртеңки Элбана көздүн прямой эфирибизди айтабыз. Эртеңки прямой эфир саат 11-де болот. Бүгүн дагы саат 11-де прямой эфир болот YouTube каналдан. YouTube каналга подписка болгула. Ал эми эртеңки YouTube каналдан Элбана экөөбүз жакшы угулбай жатабы? Хорошо, сейчас көтөрөм. Силер дагы звугуңарды көтөргүлө. Жакшы эле угуп калдыбы эми Гүлбадам? Вот эртеңки эфирде Элбана экөөбүз көп аябай көп сырдашабыз. Туурабы Элбана? Элбана кирип калыптыр. Так. Мынакей мен компания Oriflame'деги биринчи премия подарогум. Компания Oriflame'де 12%-тен баштап компания мындай запуск кылат го жаңы программаларды, акцияларды. Ошол так, азайтыңыз чуть-чуть, көтөрүңүз дешкенден көтөргөм. Хорошо, азайттым. Ошондо мен ушул белекти алганмын. Биринчи подаркам нетбук 12%-те. Вот мен менеджермин биринчи. Ага чейинки ошондо көрдүңөр обычный эле баарыбыз иштеген эле. Балким азыр кимдир бирөөлөрүңөр ушул жумуштарда иштеп жүрөсүңөр. Уборкада там кассада кассир болуп жүрөсүңөр, повар болуп жүрөсүңөр, кимдир бирөөңөр. Вот биздин деле историяларыбыз бар. Биз деле ошондой жумуштарда иштегенбиз. Анан компания Oriflame тандап келгенден кийин бүгүнкү күндөгү ар бириңиздер басып өтүп аткан жолду басып өттүк. Менеджер, консультант, менеджер да адам чакырабыз, келбейт, ошол нерселерден өтүп только на результатка иштеп, результатыбыз бизге бүгүнкү күндө иштеп берип атат. Мынакей могу биринчи сүрөттө вот мына жерде мен розовый пальтодо мен
эжем. Звук жок болуп жатат, бирок көрүп турайын дейт. Звук жакшы эле угулуп атабыз. Звук угулуп аткан болсо, плюстарды коюп коебуз. Давайте обратный связь берип койгула. Угулуп жатабы жакшы эле? Бизде бүгүн Кыргызстандан аябай жакшы коноктор кирди. Жакшы эле угулуп атыптыр. Так, мына биринчи розовый пальтодо макачым 3 сүрөттө тең эжем экөөбүз. Бул жерде эжем домработница, мен нянька болуп иштейт элек. Экөөбүз ошондо бир жолугуп сүрөткө түшкөнбүз Москвада. Андан кийин мынакей мен гүл кармап жүргөн жерде бул 15 май күнү, 14 май күнү мен старший менеджерге чыккам. Мына ушул жерде поздравительный школадан кийинки сүрөтүбүз эжем экөөбүз. Ал эми бул акыркы сүрөттө 2017 жылдагы банкеттен кийинки сүрөтүбүз. Москвада болгон. Так, дальше. Ал эми бул биринчи поездка Португалия мамлекетинин Лиссабон шаары 2011 жыл эң эле эстен кеткис, эң эле сонун көз караштар, эң эле сонун кандай десем, ушунчалык ушул поездкада мен компанияга болгон сүйүүм артты десем болот да. Биринчи поездка, вот Эльбанага спутник болуп барганмын мен. СНГ өлкөлөрүнөн, Россиянын атынан биринчи жолу 8 адам бардык. Естественно, биринчи поездка болгондон кийин толтура приключениялер болгон. Бул приключениялер боюнча дагы эртең айтып беребиз. Миң уккандан бир көргөн дейт, Кудайга шүгүр. Мынакей эртең акыркы күнү номер 10 каталогдон 11 каталог башталып атат. 11 каталогдо Кудай буйруса компания Oriflame 2020 жылкы менеджерский конференцияга запускта условияларын койгон биринчи каталогу. 8 каталог убактыңар бар. Эч бир жака саякатка чыга электер, аракет кылып аткаргыла, постарайтесь аткарсаңар, компания Oriflame'дин энергиясын, мощун, ушунчалык компания Oriflame'ди дагы тереңирээк таанышып келесиңер. Биринчи поездкасы менен Кудай буйруса азыр саат 11-деки прямой эфирде Макбуза Эргешова бөлүшөт. Биринчи жолу поездкага барды. Эмне үчүн ошол поездкадан кийин полностью бардык жумушун таштап Oriflame'ге келип отуруп калды, ошолор боюнча айтып берет. И кимдир эч бар электер, давайте история кылгыла, вот дайыма ушинтип кийин менин биринчи поездкам ушул болгон, мен биринчи поездкада мындай болгон деп айтып жүрөсүңөр, аябай сонун впечатлениялер калган. Поездка ушул Золотая конференция дегенде эле мен сразу Португалия эсиме келет, сразу ошол жердеги отельдер, сразу ошол жерде океанга түшкөндөрбүз да. Биринчи жолу деңизге түшпөй туруп океанга түшкөнбүз. Это тоже вообще сонун бир эме, ощущение болот. Так что мен ошондой ощущениялерге жетишиңерди каалайм. Ушул поездкага барганда мен ушунчалык сонун өзүмө ниет кылганмын. Эгерде компания Oriflame менен Кудай кааласа мен жолу узун, мен бул компания менен партнерлыгымды дагы күчөтөм. Мен бул компанияны дагы мактайм, дагы даңктайм. Кудай буйруса ушул компания менен мен ушундай поездкага 2ден, 3төн спутник менен келе турган уровендерге жетем буйруса, биринчи жолку 2 адамга путевка алганда мен апамды алып барам деп ниет кылган элем. 2015 жылы Испания мамлекетинин Валенсия шаарында өткөргөн компания Золотая конференцияны. Вот ошол Золотая конференцияга мен апамды, менин тууган эжем, менин биринчи директорум Махабат Маткаримова кызын Өмүрканды алып барган. Ошону менен биз семьядан 4 адам Испания мамлекетинин Валенсия шаарында саякатта жүрдүк. Бир семьядан 4 адам бекер саякат, 5 жылдыздуу отелдер, чоң сахналар, признание, куттуктоо да, сенин жасаган иштериңди баалап атат, сенин апаңдын көзүнчө, сенин балаңдын көзүнчө. Знаете, это какое ощущение? Бул өтө чоң бакыт. Мен апама аябай сонун бактылуу болду болуш керек. Мен 8 күн жүргөн болсок, 8 күн ушунчалык апамдын көз карашын карап аттым да, көзү ушунчалык бактылуу болуп атты. Кимдин апасы бар? Кимдин баласы бар? Ким апасына ушунчалык сонун бактылуу мүнөттөрдү тартуулагысы келет? Тем более бесплатно, ошондой сонун көп 2000-3000 деген адамдардын арасына алып барып, 5 жылдыздуу отелдерде
пожалуйста, аткаргыла, жасагыла. Биздин мындай жасаган башка жакта дагы жумуш жасайбыз, башка жакта да иштейбиз, бирок биз башка жакта бааланбайт экенбиз. Бааланбай калат экенбиз. Ошондуктан аткаргыла. Түшүп калдым. Так. Вот, пока бар, апаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Давайте ушундай мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, ата-энелерибизди ушул жактарга алып барайлык. Ал үчүн биз лидер болушубуз керек. Мен ал боюнча дагы бүгүнкү темада айтып берем. Мынакей менин командам, мен өткөргөн мероприятиелер, эң сонун аябай масштабный мероприятиелерди өткөрдүк. Ошондуктан биринчи жолку компания Oriflame'дин тарыхындагы биринчи жолку менеджерский конференцияга менин структурамдан, золотой директордун структурасынан 33 адам квалификация болгон. Бүгүн кече мына Каникей аябай сонун темада өтүп берди силерге, мечты и цели деп да. Кыялдар жана максат, кыял жана максат деген темада. Вот кыялдангыла командаңар менен барганды, максатка жазгыла, мен 50 адам алып барам командам менен, мен 30 адам алып барам командам менен, мен командам менен 100 адамды алып барам деп. Сөзсүз жазгыла, ошонун үстүндө иштегиле, болот ошондо. Вот өткөргүлө, мына биз жасаган эле нерсени жасаган болсоңор, сөзсүз силерде дагы получится. Элестеткиле, Россия боюнча 780 адам барды, Москва Сити филиалы боюнча 120 адам барды. Менин командамдан 33 адам квалификация болуп, документтери туура эмес болуп, ошол убакта төрөп калгандар болуп, ошонун ичинен 21 адам Египетке барганбыз. Получается, эгерде мен компания Oriflame'де иштейм, эгерде мен компания Oriflame'де лидер болом, мен ушул компания менен чет өлкөлөргө бекер саякаттарга барам деген болсоңор, документтериңерди дагы порядокко келтиргиле. Документтерди даже, да. Дальше, что у нас? Вот мои поездки: Греция, Турция, Португалия, Хорватия, Америка, вот Нью-Йорк, Дерутолук деңизинде круиз, Испаниянын Валенсия шаары, Испаниянын Мадрид шаары, Турциянын Анталия, Стамбул, Кушадасы, город Эфес, исторический город, да. Так, где-то Египет, Шарм-эль-Шейх. Вот знаете, ребята, это все Oriflame. Это все Oriflame. Компания Oriflame менен максаттарды туура коюп, ошол максатка жетиш үчүн планды түзүп алып иштегенден, тынымсыз эмгектенгенден, мээнет кылгандан, мен кандай ойлойсуңар да? 8 жыл, 9 жыл мен башка жакта мээнет кылбайт белем. Кылат элем, бирок менин мээнетим мынчалык бааланмак эмес. Ошондуктан мен силерге айтып кетет элем, мээнетти, ошол компастты туура тандадыңар, туура жолдосуңар, ушул эле ишиңерди алып кетишиңер керек. Карагылачы, канча деген мамлекеттер таман алдында калып атат, дагы канча деген мамлекеттер бар. Мен онуктап түшүмө келген эмес, Атлантический океанга түшөм деп. Атлантический океанга биринчи жолу 2011-жылы августта барып Атлантик океанына түшкөндө мен кадимкидей ыйладым. Себеби дегенде мен өзүбүздүн Сары Челекти, өзүбүздүн Ысык көлдү көрө элек, ошол көлдөргө түшө элек, мен Атлантик океанына түштүм ушул компания Oriflame'дин мүмкүнчүлүктөрү менен. Когда мен Америкага барганда, Нью-Йорк шаарынан тоже пляжга бардык. Ошол жактан Атлантик океанына түшкөндө тоже у меня было совсем ушунчалык бир сонун впечатление болду. Менде онуктасам түшүмө кирген эмес да мындай нерселер. Так что мечтайте, ребята, көрдүңөр менин мурунку жашоомдогу сүрөттөрүмдү көрдүңөр. Бардыгы ушул нерседен. Биз мына ушул вебинарларды өтүп аткан силердин спонсорлоруңар биз мечтать этишти, туура мечтать этишти ушул жерден үйрөндүк. Мечтать этишти билебиз. Максат коюшту билебиз, ошол максатка жетишти билебиз. Биз силерге ошону үйрөтө элдейбиз. Эң туура кылып атасыңар вебинарларга кирип. Так, дальше у нас что? Вот менин вознаграждениелерим. Мынакей свидетельство о регистрации бренда, лидер Oriflame Мимоза Маткеримова, как бренд регистрация болуп отурам. Сертификат, настоящий сертификат вручается Мимоза Маткеримовага в том, что она книга Гиннесага кирген самый массовый, единовременный движениянын участники катары российский книга Гиннесага кирип отурам. Это тоже благодаря компания Oriflame. Мен аны вообще менде у меня понятие, менде андай түшүнүк жок болчу да. Кудайга шүгүр, российский книга Гиннесага кирдим. Как бренд катары регистрация болуп отурасың. Сен үчүн сага благодарственный письмолор келип атат.
Сага сонун сертификаттарды наградить этип атат сенин жасаган ишиңе. Сен эчтекени сатып албайсың. Бардыгы сага чын жүрөктөн сага алып берилип атат. Булар совсем другие ощущения, поэтому надо над этим работать. Смело башка жумушту таштап, смело келип туруп өзүңөрдүн ишиңерден иштеп ушул нерселерге жетсеңер болот. Вот мен чыккан журналдар, кандай гана журнал, газета, журналдарга чыкпадым. Эми элестеткиле апам журналдарымды чогултуп үйдө коюп отурат. Себеби эже-сиңдилери, туугандары келсе, үйгө конокко келсе сүйлөшүп отур. Мимоза каякта, Мимоза кызыңыз эмне кылып атат? Мынакей менин Мимоза кызым, мындан мындай чыккан, мындан мындай чыккан, мен реклама үчүн жараткам ал кызымды. Кудайга шүгүр, бул мамлекетте саякатта жүрөт, бул мамлекетте саякатта жүрөт, мындай семинар өткөрүп атат деп сыймыктанат да. Мен каалайт элем ушул компания Oriflame'ге бардыгыңар ушундай сонун ниет максаттар менен келгенсиңер, ошол ниет максаттарыңардын бардыгы ишке ашып, ата-энелериңер, балдарыңар силер менен сыймыктанышын, элиңер силер менен сыймыктанышын чын жүрөгүмдөн каалайм. Дальше у нас что? Вот, 2017-жылы бизнес-леди года номинациясын алдым. Благодаря Oriflame компаниясынын партнерлоруна, командабызга, полный Oriflame деген командага, Кыргызстандагы Oriflame'ге, башка шаарлардагы Oriflame компаниясынын консультант лидерлерине ыраазыбыз. Вообще бүт онлайн голосование кылганда голосовать этишти. Они, оказывается, меня многие знают. Знаете что? Каяктан мени таанышты? Менин эмгегимди балам, тынбай эмгектенгенимдин натыйжасынан ушундай нерселерге жетиштим. Кудайга шүгүр. Особо ушул номинацияны алганда чоң ыраазычылык билдиргим келет. Элбана менен Тагаева Жипара деген биздин лидерлерибизге ушунчалык группа түзүшүп, ушунчалык сонун мотивацияларды беришип, ушундай сонун Oriflame, бул Мимозанын аты эмес, бул Oriflame дешип. Вот тоже один из примеров, сонун примерлердин бири. Дальше у нас что? Вот моя команда. Да, количество набрали, количестводан качествого өтүш үчүн биз адамдарга билим беришибиз керек. Команда менен обучениелерге калган жокпуз. Постоянно масштабный обучениелер, командабыз менен компания өткөргөн обучениелерге, өзүм дагы командабыз менен обучениелерди өткөрүп, тынбай барып, тынбай өткөрүп отуруп, командабызда азыр Кудайга шүгүр, азыр командамда бир канча ондогонда 100гө жакын директорлорум бар. Командамдын азыр общий количествосын билбейм. Бирок менин командам Кыргызстанда, Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда, Турцияда, Египетте, Россиянын аябай көп шаарларында. Элбана, мен сенин ишеничиңи актадымбы? Мен сенин мээнетиңди кайтарып атамбы? Элбана, барсыңбы? Ар бир спонсор, ар бир менеджер, ар бир лидер качан командасына адамдарды чакырып, сонун бир мероприятиелерди өткөрүп, вложение кылып атканда, ушул адамдын жашоосу өзгөрсө экен деп ойлойт. Я думаю, что Элбана деле мен жакшы жашошум үчүн, жакшы жашоого жетишим үчүн көптөгөн меникиндей историясы бар адамдарга, аялдарга пример болушум үчүн аракет кылган болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мага мондай кылыңыз, эже мындай кылыңыз деп бир нерселерди айтып деп көрсөткөн болуш керек деп ойлойм. Но бирок Элбана мага эчтеке берген жок. Мынакей сизге акча, мынакей сизге путевка деп эчтеке берген жок. Просто компания Oriflame'дин мүмкүнчүлүгүн көрүп туруп, ошого мындай бир көпүрө болду да, получается. Ар бириңиздер эле ушундай көпүрө болгонго даярсыңар. Ар бириңиздерге эң сонун, эң күчтүү, эң амбициозный, целеустремленный, ушунчалык бир эмгектенгенди сүйгөн, компасты карап туруп өзүңүздөн иштей алган адамдар келишин чын жүрөгүмдөн каалаймын. Дальше вот ушундай эмгектердин, ушундай менин натыйжасынан мынакей обычный кассир, да, магазинде, продуктовый магазинде 12 саат, 14 саат отурган кассир, вот бизнес-ледиге айланды благодаря компания Oriflame. Вот ушу бизнес-ледиге айланыш үчүн биз эмнелерди басышыбыз керек, эмнелерди кылышыбыз керек. Именно мен бүгүн лидерлик деген теманы тандап алдым. Лидерство. Эми блокнот ручкаларды алабыз. Барбы блокнот ручкаларыңар? Эми блокнот ручкаларды алабыз, жазабыз. Максаттарыңарды койгонсуңар, ошолорго жетиш үчүн эмнеден башташ керек экениңерди жазасыңар.
Мен азыркы мен көрсөткөн силер суктанган yes молодецсиз деп жөнөтүп аттыңар. Ошол суктанган, сыймыктанган нерселерге эмне кылыш керек? Ошолорду жазасыңар. Угуп койгон менен унутуп каласыңар, анан записти көргөн менен дагы баары бир унутасыңар. Так, бул жерде бардык лидерлер отурат да. Вот сиз эмнеге лидерсиз? Давайте будем отвечать. Сиз эмнеге лидерсиз? Мен лидермин дегендер азыр илеп белгисин коебуз. Билесизби илеп белгиси кандай экенин? Мен лидермин деген адамдар илеп белгисин коебуз. Мен лидер эмесмин деген адамдар минус белгини коебуз. Мен пока лидер эмесмин деген адамдар. Ура! Yes. Молодцы. Мен эмнеге лидер эмессиз? Мен лидермин дегендер коет. Мен лидер эмесмин деген адам жок го, баары эле лидер. Молодцы. Назгүл, салам. Азаматсыңар. Так, анда силерге дагы вопрос. Сиз эмнеге лидерсиз? Сиз лидер эмессиз деген суроого жооп бербей эле койгула. Сиз эмнеге лидерсиз? Эмне үчүн лидермин деп ойлойсуз өзүңүздү? Закиржан наполовину лидер экен. Сиз эмнеге лидер эмессиз деген суроого жооп жазыңыз. Так, эми мындай кыскача өзүңөргө эме кылып алдыңар да, жазып, ойлонуп алдыңар да, мен эмне үчүн лидермин, а? Мен эмне үчүн өзүмдү лидер деп атам? Мен эмне үчүн лидер эмесмин? Мен эмне үчүн өзүм лидер болбошум керек? Или мен пока лидер боло элекмин, лидер болушум үчүн кандай эмнелерди жасашым керек, кандай шагтарды жасашым керек деген суроолорду берип алдыңарбы өзүңөргө, Дальше. Артман команда ээрчите алдым. Потому что хочу расти, да, тоже. Жумабай кызы Айнура минустарды коюптур. Сиз эмнеге лидер эмессиз? Вот сиз ошол вопрос бериңиз өзүңүзгө. Жазгыла, мен эмнеге лидермин, мен эмнеге лидер эмесмин. Вот, мен айткан сөзүмдө турам, мен ошон үчүн лидермин дейт. Көрдүңөрбү, Саипова Айнура, старший золотой директор, чоң лидер, күчтүү лидер. Мен Айнура эжеден аябай көп мотивацияларды алчу элем. Дагы да калам, кечээки мурдагы күнү сүйлөгөндө инте отуруп бирден менен көрүп отурдум. Мен да лидер эмесмин. Эмнеге лидер эмессиң? Вот, лидерлик эмнеден башталат? Лидерлик эмнеден башталат? Лидер болуш бул тубасабы же андай эмеспи? Кандай ойлойсуңар? Тубасабы же тубаса эмеспи? Давайте отвечаем. Лидер болуп жаралабы? Адам өзүнөн башталат. Значит, тубаса эмес экен, Оксана, сиздин оюңуз боюнча. Өзүбүздөн, да, Чачкей дагы туура айтат. Лидерлик бул лидер болуп тубаса эмес. Лидерами не рождаются, а становятся. Тубаса эмес. Да, тубаса эмес, туура. Бүгүнкү биздин обучениеден, бүгүнкү биздин вебинардан лидерлик жүрүш туруштан башталат. Өзүбүздөн экен. Аракет кылсак сөзсүз жетебиз. Бүгүнкү сабактан кийин силер көптөгөн адамдарга үлгү боло аласыңар. Катылган лидерлик потенциалыңар ойгонот. Өзүңөрдү лидер катары өнүктүрөсүңөр. Группаңарды оңой жетелейсиңер. Катуу команда, күчтүү команда түзүүнү үйрөнөсүңөр. Чоң бизнестерди, күчтүү бизнес система курууну үйрөнөсүңөр. Да, тубаса эмес. Так что тубаса эмес. Мен атам лидер эмес да, мен апам лидер кылып жараткан эмес, мени Кудай лидер кылып жараткан эмес. Мен атам мен апам лидер кылып жаратканда мен лидер болмокмун деп отурган болсоңор, бүгүн ошол оюңардын баарын жокко чыгаргыла. Все, жок, бүгүндөн баштап ошол бирөөнү күнөөлөгөн, ата энени күнөөлөгөн, Кудайды күнөөлөгөн баарын токтоткула, потому что мынакей өтө көптөгөн лидерлер уже подтверждать этишти, что лидер болуп жаралбайсың, лидер бул тубаса эмес, лидер болуп өзүңдү өнүктүрүп, лидер болуп алсаң болот деген тыянакты айтып атышат. Дальше кеттик. Бизнес-система курам деген адам сөзсүз лидерликти үйрөнүүсү жана лидерликти өстүрүүсү керек.
Значит, бүгүнкү сабактагы бүт азыр жазып аласыңар, ошонун үстүндө иштешиңер керек. Бизнес система курам деген адам сөзсүз лидерликти үйрөнүшү керек. Лидерлик позицияны өстүрүш керек. Бизнес системанын ээси болом деген адам дагы сөзсүз лидерлик жөндөмдү өнүктүрүшү керек. Анын үчүн лидерство деген сабакты көп окуйсуңар. Лидерство деген китепти көп окуйсуңар. Робин Шарманын Лидер без титула деген китебин мен рекомендовать этем. Робин Шарма Лидер без титула. Лидер бул ким? Лидер бул ким? Мынакей кишилердин алдыңарда өтө көптөгөн лидерлер турат. Ким лидер? Лидер бул атактуулар, биринчилер, бирөөлөрдү башкаргандар, башкаларга таасирин тийгизген адам, эл колдогон адам да. Лидер ушулар экен да, лидер ушулар экен. Биз бүгүн лидерство деген сабакты окуйбуз, понимаете? Лидерлик дегенди. Лидер башка, лидерлик башка. Ошол нерсенин так, давай я завершу. У меня 52 зрителей. Так, поделиться. Түшүндүк да, лидер бул башка, лидер бул атактуулар. Лидер мисалы үчүн разный сферада лидер болушу мүмкүн. Мынакей Гитлер тоже лидер да, өлкөнүн президенттери лидер, директор, организациянын директору лидер, бир мероприятияны организовать эткен адамдар, көптөгөн ондогон жүздөгөн адамдардын ичинен чыгып, бир мероприятияны организовать этип атышат, какой-то бир событиянын организатору болушу, ошону инициатива көтөрүп чыгып организовать этип атышат. Это лидер, лидерлик, лидер. Ал эми лидерство это совсем другое. Так, дальше кеттикпи? Атактуулар, биринчилер, бирөөлөрдү башкаргандар да. Ушул нерселерге жетишибиз үчүн биз система түзүшүбүз үчүн лидерлик навыктарыбызды өстүрүшүбүз керек экен. Лидерлик бул ситуацияга жараша аракет жасоо. Разный ситуациялар болуп калат. Вот именно компания Oriflame'де биз келдик Oriflame'ге, регистрация болдук. Регистрация болгондон кийин биз алдыбызга эми бизди кыялдарыбыз жетелеп келдик да, биз келип презентация окутканда биз ошол кыялдарыбызды ишке ашырууга ушул жерден мүмкүнчүлүк бар экен деп биз Oriflame'ге регистрация болдук. Биз койгон алдыбызга анан Oriflame'ге регистрация койдук. Мына ошол кыялдарыбызга жетебиз деп максат койдук дагы регистрация болдук. Анан компаниянын карьера лестницасына карап туруп, анан биз максатыбызга мен муну баскычка жеткенимде мен максатыма жетет экенмин. Допустим, кимдир бирөө саякат үчүн келет, кимдир бирөө чоң акчалар үчүн келет да, өзүнүн алдына койгон. Мага айына 50 миңден акча түшсө болот эле, мага айына 70 миңден акча түшүп турса, мен өзүм каалагандай жашоодо жашай берем деп максат койгондор бар да. 70 миңден койчу, старший золотой директорду сделай, айына 70 миңден доход ала бер да. Вот ошол максатына жетиш үчүн анан кийин по полочкам бөлөт го, баягы пилди деле бүтүн жей албайсың, бөлөсүң дегендей. Вот ошол старший золотого койду, кимдир бирөө золотого койду, кимдир бирөө турецкий риверага коюп атат азыр. Ошого жетиш үчүн разный ситуациялар болот, эмне кылыш керек? Командасына адам чакырыш керек. Адам чакырыш үчүн көчөгө чыгыш керек, каталог таркатыш керек, листовка таркатыш керек, обзвон, звонок кылыш керек, подарок другу деген акция менен иштеш керек. Ошентип, вот көрдүңөрбү, вот это вот ситуация. Ошол ситуацияга жараша аракет жасай билген адам бул, жасай билген позиция бул лидерлик позиция. Не лидер, а лидерлик. Лидер башкаларды башкарган, атактуу, башкаларга таасир эте билген, баары ага баш ийген, эл колдогон, эл уккан, артынан адамдарды ээрчите билген адам болсо, а лидерлик ситуацияга жараша кыймыл аракет иш жасаган позиция болчу. Лидер ошондой адам болгон болсо, а лидерлик бул сиздин артыңыздан адамдардын чигени эле эмес, сиздин артыңыздан эч кимди түртпөгөнү. Мына жана Чачкей жазды, мен лидермин, себеби мен артымдан адамдарды ээрчите билдим дейт. Артынан адамдарды ээрчите билип эле эмес, Чачкейдин артынан эч ким түртпөйт да. Чачкейди информация алыш үчүн чындап эле ушундай бекен деп келди, укту, что жаш кыздар деле саякаттап аткандарын, көрдү адамдардын саякаттап аткандарын, изучать этти.
Да, значит, мен бул жерде мен дагы бекер саякаттасам болот экен, жашоомду өзгөртсөм болот экен, балдарыма мен татыктуу жашоо калтырсам болот экен, мен анын үчүн эмнелерди жасашым керек деп эле ошол нерселерди жасап атат. Лидерлик навыкты, лидерлик позицияны өстүрүп атат, ошон үчүн анын командасы өсүп атат, ошон үчүн анын артынан адамдар өсүп атат. Көрдүңөрбү? Лидерлик бул сиздин артыңыздан адамдардын ээрчигени эле эмес, сиздин артыңыздан эч кимдин күтпөгөнү. Эгерде сиз азыр могу жерде отурган 56 адам отурасыңар, ушул 56 адамдын ичинен артыңардан түртүп аткандар болсо, спонсорун кайткы урушуп түртүп аткан болсо, менин спонсорум айтпайт деп спонсорду күнөөлөп аткан болсоңор, вот лидерлик навыкты өстүргүлө. Лидерлик бул өзүн өзү башкарганды үйрөнүү. Өзүн өзү башкарганды үйрөнүү. Ошол лидерлик навыкты, лидерлик позицияны, лидерлик касиетти өздөштүрүп, өзүңөрдү башкарганды үйрөнүп, артыңардан адам түртпөсө дагы движение жасаганды, максатыңарга жетүүгө аракет жасаганды үйрөнгөн болсоңор, силер лидер болосуңар. Так, понятно, да, с этим? Мынакей, мына жерде көрсөтүлүп атат да, вот мында бийикке чыгып келаткан команда, вот кимдир бирөөнүн лидер адамдарды лидер кылыш үчүн артынан түртүп келе жатат, вот команда, настоящий из настоящих лидеров, да. Дальше. Лидерлик кандай сапаттар? Кандай сапаттар лидерлик сапаттар деп ойлойсуңар? Муларга согласнысыңарбы? Мен ушул сапаттарга согласнымын дегендер плюс коебуз. Акылдуу, айкөл, мээнеткеч, чынчыл, адилеттүү, жакшы сүйлөгөн, уга билген, ишине так. Бул лидерлик сапаттар деп ойлойсуңарбы? Бул адамгерчилик, бул адамдык сапаттар. Бул лидерликке кирбейт бул касиеттер. Но естественно, лидерде ушундай сапаттар болуш керек. Бул ар бир адамда ушундай сапаттар болуш керек, да? Ар бир адамда ушундай сапаттар болуш керек. Бар бизде аябай сонун полжуп уборкада иштеп жүргөн, акылдуу, айкөл, мээнеткеч, жалган сүйлөбөгөн, то есть начальствосын уга билген, ишине так уборщицалар бар. Ишине так дворниктер бар, ишине так поварлар бар, ишине так медперсоналдар бар, да? Но у них не развивалось лидерлик качество. Да, стрессоустойчивость. Аларда лидерлик позиция, лидерлик, на самом деле лидерлик сапат өнүккөн эмес, понимаете? Мен акылдуумун, мен айкөлмүн, да, менин бир таанышым бар, аябай чынчыл, мээнеткеч, уга билет бирөөнү, ишине аябай так, ошол иштейт эле бул жерде десеңер, да, ошондой адамдар иштейт Орифлеймде, но если артынан адам өстүрөм деген болсо, жоопкерчилик. Жана Айнур эже мына жерде комментарий жазып кетти го. Мен айтканымды аткарам деген. Рахмат Айнур эже подсказкаңызга. Да, лидерлик бул жоопкерчилик, айткан сөзүн аткаруу. Мен командамдагы адамдарыма мынтип айтам да, менеджерлериме. Бир күн бар, бир күн жок болуп калышат да, анан айтам: сен эмне үчүн адам чакырып атасың, сен эмне үчүн Oriflame тандадың? Эгерде сен Oriflame тандаган болсоң, эгерде сен Oriflame'ден чоң акчаларды табам, мен директор болом, мен бекер саякаттарга барам, мен адамдардын жашоосунун өзгөрүшүнө жардам берем деп баштагансың. Сен ошону кылам деген болсоң, сен ошол нерсеге адамдарды чакырып атасың, сен адамдарга үмүт берип атасың. Адамдарга үмүт бергенден ошону аткар. Жок, сен адамдарга үмүт берип алып туруп, бир күн бар, бир күн жок болуп кете турган болсоң, анан дагы кийин дагы пайда болуп кала турган болсоң, адамдарга берген үмүтүңдүн үстүндө иштебесең, аткарбасаң, чакырбай эле кой, келбей эле кой, бар дагы башка жакта иштей бер. Любой жерден акча табасың. Любой жерден акча табасың. Любой жерден акча табасың. Но лидерлик качествону өстүрө албасаң, просто консультант болуп да жүрүшүң мүмкүн, просто менеджер, просто директор болушуң мүмкүн, дальше өсө албайсың. Золотой директор болушуң мүмкүн, дальше өсө албайсың. Чтобы силер дальше өсүшүңөр үчүн именно жоопкерчиликти өстүрүшүңөр керек. Жоопкерчиликтүү болгонду үйрөнүшүңөр керек. Жоопкерчиликти өзүңөрдүн алдыңарда, анан башкалардын алдында. Өзүңөргө максат койдуңар да, максатыңарды сатпагыла, ошонун алдында жоопкерчиликтүү болгула. Вот ошондо силер сөзсүз алдыңарга койгон максаттарга, чоң бийик баскычтарга жетесиңер, миллионер болосуңар, миллиардер болосуңар, эң сонун бай, сонун бир кең келечектүү жашоону балдарыңарга тартууга бере аласыңар. Компания Oriflame'де лидерлик жоопкерчиликти өстүрүү үчүн өзүңөрдү өзүбүздүн алдыбызда, башкалардын алдында биз лидерлик касиетибизди, навыктарыбызды, позицияны өстүрүшүбүз үчүн компаниянын
Эң сонун мындай лидерлик 7 баскычы бар Oriflame'де. Биринчиси өзү үчүн лидер. Булар консультанттар 0,3%дегилер. Башкалар үчүн лидер. Булар 3%, 3%тен жогору 9%ке чейинки консультанттар. Булар уже башкалар үчүн. Өзү жеңип, өзү үчүн лидер болуп, башка адамды алып келген адамдар. Үчүнчү баскыч бул команда үчүн лидерлер. Булар менеджерлер. Вот азыр менеджерлер бар болсоңор, мен лидер экенмин, командам үчүн лидер экенмин. Значит, мен өзүм үчүн жоопкерчиликти ошондой эле мен командам үчүн жоопкерчиликти дагы ушул лидерлик навыкты, ушул жоопкерчиликти дагы көбүрөөк алсам, ушул дагы лидерлик навыкты дагы өндүргөн болсом, жөндөмдүүлүктү дагы өстүргөн болсом, анда мен организация үчүн лидер боло алат экенмин, анда мен директор болот экенмин. Кийинки баскычыбыз бул лидерлер үчүн, золотой директордон сапфировый директорго чейин. Лидерлер үчүн. Андан кийинки баскыч бул лидер тармак үчүн. Да, бул жерде отурган баарыңар лидерсиңер. Адамдардын баардыгыңар лидерсиңер. Так, нас еще что? Тармак үчүн бриллиантовый директордон жогору бул сеть үчүн. Сеть тармак үчүн чоң бриллиантовый директордон уже больше ответственности, да? Oriflame үчүн лидер бул международный уровеньдеги лидер. Исполнительный директордон жогору. Алар уже полный Oriflame үчүн лидерлер. Компания Oriflame аларды башка мамлекеттерге, башка шаарларга компания үчүн выступать этип берүү үчүн чакырат. Алардын историялар, алар постоянно чоң эмелерде сүйлөшөт, мероприятиелерде, потому что алар уже Oriflame үчүн лидер. Алар өзүн өзү башкарган лидерлик навыкты 7 баскычты басып өткөн адамдар. Вот ошондой болуш үчүн лидерлик навыкты өстүрүшүбүз керек. Эми будем разбираться. Мен бүгүн силер менен только вот өзүм үчүн, лидер өзүм үчүн деген биринчи эле баскычка аябай басым койгум келип атат. Себеби дегенде, биз ошол нерсени өзүбүз үчүн лидер болгонду унутуп калабыз. Какой-то бир уровеньге баргандан кийин, даже директор болгондон кийин, биз организация үчүн лидербиз, директормун, менде организация бар дейбиз, организация үчүн лидер болобуз, организация үчүн жоопкерчилик кылып атабыз, но биз өзүбүздү унутуп коебуз ошондочу. Именно вот этот вот өзүм үчүн лидер бул бардык баскычта керек боло турган, бардык баскычта унутулбай турган, бардык баскычтагы жоопкерчилик бул биринчи баскычтагы жоопкерчилик экен. Бул өзүң үчүн лидер, консультант, өзүңдү башкара билүү, ички лидерлик. Лидерлик бул позиция, көз караш, ой жүгүртүү. Лидерлик позиция ар бир адамдын өзүнөн гана көз каранды. Мен лидермин деп барып, лидерство, планерка өтүп, командаңдагыларга задачаны берип коюп туруп, бирок өзүңдү өзүң башкара албасаң, өзүңдү өзүң жеңе албасаң, кечигип барсаң мероприятиелерге, событияларга, собранияларга, уктап калсаң, рекрутировать этпесең, тогда сен лидерлик навыкты өстүрбөй атасың. Да, сен лидерсиң, лидерлик навыкты өстүрүп келип туруп, 3-4 баскычка чейин жеттиң дагы, бирок биринчи баскычтагы өзүңө жоопкерчиликти өстүрбөй атасың. Тогда у тебя роста не будет, токтоп калат. Если 15%ке барып буксовать этип туруп калгандар, 18%ке барып буксовать эткендер, директор, золотой директор болуп буксовать этип дальше өсө албай аткандар, вот именно ушул өзүңөрдүн ушул навыгыңарды өстүргүлө. Өзүңөрдү башкарганды, өзүңөрдү өнүктүргөндү өткүлө, именно ички лидерствоңарды өстүргүлө. Кантип өстүрөбүз? Башкаларды күнөөлөбөйбүз. Ким күнөөлүү деп күнөөлүүнү издебейбиз. Лидерлик бул жоопкерчилик, жоопкерчиликтен качпайбыз. Вот ошондо биздин ички лидерлик позициябыз өсөт. Көз карашыбыз, ой жүгүртүүбүз өзгөрөт, өсөт. Чтобы ички лидерликти өстүрүш үчүн адам психологиясын оңдош керек. Психология экиге бөлүнөт экен да. Психология биздин жашообуздун кандай болушун, тагдырыбыздын, айлыгыбыздын, акчабыздын көп табышыбыз, результат жасашыбыз, бактылуу болушубуз, байлыгыбыз, бизнесибиздин өсүшүнө биздин психологиябыз чоң таасирин өткөрөт. Эми ушул жашоо, тагдыр, айлык, результат, бакыт, байлык, бизнес ушул жактарыбыз көбөйүш үчүн, именно ушул сферабыз өнүгүш үчүн психология таасир эте турган болсо, значит, лидерлик навык таасир этет экен, Именно ушул сфераларда биз жакшы нерселерге жетиш үчүн, ийгилик жаратышыбыз үчүн психологиябызда эки нерсе жүрөт экен да, жертва и жеңүүчү болупчу. Жертва дегенди мен кыргызчага которо албадым. Жеңүүчү это победитель туурабы?
А, дальше мынакей жертва болгондо адам күнөөлүүнү издейт экен. Лидерстводагы эң башкы навык жазып алгыла, сүрөткө тартып алгыла, жазып алгыла. Күнөөлүүнү издейт адам. А жеңүүчү болгондо бул менин колумда дейт. Мен бир канча мисалдарды келтиргенмин. Күнөөлүүнү издегенде мен байдын баласы эмесмин, менин бешенем жок да, мага Кудай бербейт, Кудай бирөөнү күнөөлөйбүз. Мага тиги бир тууганым акча бербей койду, монол бай туруп мен сурасам бербей койду дейбиз. Менин артымдан, биздин бизнесте болсо, менин артымдан жазылгандар иштебей жатпайбы? Мен алып келип жаздырган адамдар иштесе мен өсөт элем да дейбиз да. Нет, биз постоянно психологиябызда жеңүүчүнүн ролун аткарышыбыз керек. А жеңүүчүнүн ролун аткарууда менин колумда. Только өзүңөрдөн издейсиңер. Мен бай жашоону үйрөнүшүм керек. Мен ошону үйрөнө албай жатам да. Мен кыла албадым. Менин ата энем, Кудай, менин бешенем ушундай эмес. Мен кыла алган жокмун. Мен командама үйрөтө албай жатпаймынбы? Мен канткенде чоң группа түзөм. Мен канткенде группама үйрөтө алам. Мен канткенде лидер өстүрөм. Вот когда ошондой ушинтип өзүңөрдөн издегенде менин колумда экен деп изденгениңерде силерде сөзсүз жеңүүчү болосуңар, сөзсүз директор болосуңар, алдыңарга койгон максаттарыңарга сөзсүз жетесиңер. Жашоо, тагдыр, айына түшүп аткан кирешеңер, доход, айлыгыңар даже наемный работада иштегенде дагы бул лидерлик навык, лидерлик психология керек экен да. Ийгиликке карай результат, жашооңордогу бүгүнкү күндөгү результат, бакыт, бактылуулук, байлык, бай жашоо, бизнесиңдин канчалык деңгээлде болушу, бизнесиңдин дүркүрөп өсүшү бул сенин тандооңдун натыйжасы. Сен психологияң кандай болсо, ошого жараша болот. Эгерде сен психологияң жертва болгон болсо, анда жашооң жакшы эмес болот. Тагдырың башаламан болот. Айлыгың аз болот. Либо айлыгың бир болот, бир болбойт, бир көп болот, бир аз болот, бир жок болуп калышы мүмкүн. Сенде эч кандай результат болбойт. Бактылуу боло албайсың. Мен бактылуу болот элем, паланчам Кудай мени бактысыз кылып жаратып койсо эмне кылайын? Бешенеден да менин бешенеме жок айтпасам эмне кылайын деп отура берет жертва адам. Понимаете? Байлык. Мен байдын баласы эмесмин да ошон үчүн мындаймын. Но бай кичине жардам берсе мен байыйт элем. Бул дагы жертванын психологиясы. Бизнесим өспөй атпайбы? Менин спонсорум жакшы жардам бербей жатпайбы? Менин спонсорум үйрөтпөй атат да, менин командама келген адамдар иштебей атат да, мен жакшы эмес спонсорго түшүп калдым да, мен ошон үчүн өспөй жатпаймынбы, ошон үчүн менин бизнесим өспөй атат. Бул жертванын психологиясы. Эгерде жертванын психологиясы менен жүргөн болсоңор, анда силерде болбойт. Именно ушул жашоо, тагдыр, айлык, байлык, результат, ийгилик, бизнес, бактылуулук, ушунун бардыгы жеңүүчүнүн психологиясына өткөнүңөрдө сөзсүз силерде сонун результаттар болот. Сөзсүз силер бай, миллионер, миллиардер болосуңар. Сөзсүз силер бекер саякаттайсыңар, сөзсүз силер толтура газета, журналдарга чыгасыңар, океан, деңиздерди көрөсүңөр, Америкага барасыңар, вообще класс, супер болот да. Ошондуктан мен силерге каалоорум жеңүүчү болгула. Эч качан жертва болбогула, эч качан бирөөнү күнөөлөбөгүлө, бирөөдөн күнөөнү издебегиле, бирөөдөн күтпөгүлө, бирөөдөн үмүт кылбагыла. Баардыгы силердин өзүңөрдүн гана колуңарда. Ошондуктан баардыгыңарга ден соолук каалайм, ийгилик каалайм. Сонун ийгиликти жаратуучу адамдар силерсиңер. Сонун ийгилик жаратуучу менмин. Менин ийгилигимди жаратуучу менмин. Менин жашоомдун жакшы болушуна только мен гана себепкер. Менин колумда деген болсоңор, силерде сөзсүз ийгилик болот. Мен силерге ошол жакшы нерселерди каалаймын. Таңкы тополоңдо бүгүн мен болдум, Мимозамат Керимова. Давайте эми кичине бир суроолорго орун берем. 5 минута. 44 минута болуптур. 5 минута убакыт суроолорго. Суроолоруңар, билбейм, суроолоруңарга жооп деле болуп калбош керек. Эгер бирок суроо болгон болсо, давайте, задавайте. Рахмат баарыңарга. Уктабай, таңкы тополоңго катышайын деп туруп киргениңерге.
Баарыңарга чоң рахмат. Значит, суроолоруңар жок, э?